Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн жыйында Жогорку Кеңештин депутаттары Баткен окуясындагы кырдаалды талкууга алууда, ошондой эле чек ара маселесин тездетип чечүү боюнча өкмөт өкүлдөрүн атайын чакырышты. Биз менен бирге көрүңүздөр. Саламатсызбы, сиз чек ара маселесин байма-бай көтөргөн депутаттардын бирисиз. Кечеги окуя учурунда өзүңүздөр жеринен барып көрүп келдиңиздер. Ал жерде абал учурда кандай экен? Бүгүнкү күндө абал оор, элдердин өзгөчө аялдардын, жаш балдардын психикалык жактан, моралдык жактан өтө оор акыбалда турат. Ошо чек ара айылына жайгашкан биздин тургундардын ал жерде 20 миң деп, 30 миң деп элдер ошол өз үйүндө жашабай жүрүштү. Бүгүнкү күндө абал чечүү үчүн президент, өкмөт, негизи эле бүт кыргыз бийлик, кыргыз эли колдоо көрсөтүп, биздин бүтүмдүгүбүз үчүн, биздин элибизге моралдык жардам көрсөтүш керек. Экинчиден, ошол жердеги социалдык жана экономикалык маселелерди биздин элибизге келечекте бир үмүт бербесек, бүгүнкү күндө биздин ушу чек арада жашаган элдердин көчүрүү боюнча, аларды кайра ошо өзү жашаган жерге көчүрүү боюнча бир топ маселелер болот. Алар бүгүн көчсө да, эртең мен ойлойм, келечекте алардын балдары, урпактарыбыз ал жерде жашайбы, жашабайбы, бул экинчи маселе болуп калат. Ошон үчүн биз мамлекет тарабынан чоң жумуштарды жүргүзүбүз керек ал жакта. Биз айтып келгенде, мурда ушул кемчиликтерди айтканда, баягы өкмөт тарабынан да, мамлекеттин жетекчилери тарабынан да көңүл бурулбаган себебине мына бүгүн биздин акыбалыбыз ушуга жетти. Биздин күчүбүздүн жетиштүү эместиги да билинип калды. Сиз негизи дагы кандай элдин абалын ал жакты башка жакка которуу боюнча кандай ойлойсуз же? Мен ойлойм, биздин бүтүмдүгүбүз бийик турат. Ошо чек арада жашаган адамдар билет, биздин чек арачы элибиз билет. Алар көчпөйт, бирок үмүт бербесек, келечекте деп атам, аларда ал жерде азыркылар болбосо да, балдары, кыздары ал жерде жашаганга үмүт азайып калат. Ошон үчүн биз бүт маселени чечип беришибиз керек. Саламатсызбы? Кечеги Баткен окуясындагы ошо окуядан сиздер өзүңүздөр жеринен барып кабардар болдуңуздар. Учурда ал жерде абал кандай экен? Элге кандай жардам бериш керек? Алдын алуу иштерин кийинки кандай этаптардан башташ керек? Ошол боюнча өзүңүздүн сунуштарды бересизби? Рахмат. Ошол бул каргашалуу окуя болду. Бул эки мамлекеттин ортосундагы, Тажикстан Республикасы менен биздин Кыргызстандын ортосундагы бул конфликт бүгүн гана чыгып калган жок. Бул жылдар бою ошол жерде ушул мындайча айтканда жылына ушундай сезондо жана суу тартышмалында, эрте жазда ушундай суу тартышмалында жылына болуп келген конфликт быйыл чоң бир мындай согушка айланып кеттик десек болот да. Бул өтө өкүнүчтүү. Биздин ушул жердеги жарандарыбыз, жабыркап кичинекей кыздарыбыз, биздин жарандарыбыз кайтыш болуп, ошол мындай кейиштүү акыбал болду да. Анан мына ошого биз 28-29 ушул инцидент болсо, биз 31 бардык. 1-май күнү төраган жетекчилигинде чогуу барып, жеринен көрүп, акыбалы менен таанышып, анан ал жерде бир топ биздин ушул кайдыгерлигибиз да. Мына жылына эле биз ушул конфликт болгондо жабык эшик артында карайбыз, бирок мындай чечкиндүү кадамдарга барбай, ошол жердеги элдин үнүн укпай, анан мындай өкмөт дагы ушул өзүнүн мындай шалаакылыгын көрсөттү да. Биз ошол жерге барганыбызда мына өкмөттүн ошол жердеги өкүлү, мына ошол жердеги күч структуралары, пограничниктер, чек ара кызматыдагылар баардык ушул жетекчилердин чоң шалаакылыгы десек болот да. Буну алдын ала билбегендиги, мына ошол боюнча атайын кызмат иштебегендиги мына көрүнүп турат да. Мына ушунун баардыгы. Эми болор иш болду. Эми бул өкүнүчтүү. Эми bundan бияка биз ушул элдерибизди бир мындай коопсуз жашаганга биз шарт түзүп беришибиз керек. Анан эми бүгүн эле барып ошол жанакы үйлөрдү, башка нерселерди тургузуп берип, элдердин муктаждыгын кандырыш эмес, ал жерде жалпы бир программа кабыл алыш керек мамлекеттик деңгээлде. Ошол жерде элдерибиз туруктуу жашаш үчүн, коопсуз жашаш үчүн баардык шарттарды түзүп беришибиз керек. Бул мамлекет милдеттүү да буга.
Саламатсызбы? Бүгүн пленардык жыйында сиз чек арадагы жана Баткен окуясындагыларга жардам берүү, гуманитардык жардамды даректүү жетип атабы, аларды көзөмөлгө алуу, ошондой эле чек ара маселесин ошо жогорку кеңештин жыйынында бүгүн кечиктербей кароо боюнча сунуш бердиңиз. Ошол боюнча бизге маалымат берсеңиз. Рахмат. Биринчиден Баткен коголагы боюнча айтып коюшубуз керек. Бул жерде дүйнөлүк державалардын да кызыкчылыгы ойногон деген пикирлер бар. Ал эми бул Баткен коголагыны мындан ары Орта Азияга от тутанып кетпегендей кылып токтотуп калышына Борбор Азиянын президенттеринин акылмандуулугу, анын ичинде биздин бийликтики да бар деп айтсак болот. Экинчиден ушул Баткен коголагындагы айрыкча Лейлектеги күйүп талкаланган үйлөрдү калыбына келтирүүдө бүгүн элибизге тазим кылабыз. Бардык элибиз мобилизация болуп, бардык райондор, анын ичинде дүйнөдөгү бардык мигранттар жөнөтүп атат. Америкадан, Россиянын шаарларынан, Турциядан дегендей 100 миңдеген долларлар келди азыр. Мындай элибизге апат түшкөндө элибиз биригип, мына кече күнү мен көрдүм, үйүндөгү баягы банкадагы топтогон копилкасын дагы Баткенге жөнөткөнгө даяр болгон жаш балдар бар экен да. Ушундай топ жөнөтүлүп атат. Эми ушуну эсибизде да баягы дача сууда миллиондор жок болуп кеткен. Ошо окуясында жана башка пандемияда миллиондор жок болуп кеткен. Ошондой болуп калбаш үчүн биз элдик көзөмөл түзөйлү деп мен сунуш берип атам. Себеби бул жерге кадыр барктуу таза инсандар турса, башында элдик көзөмөлдүн мына бул келген жардамдар жок болуп кетпейт. Себеби бул шылуундар, бул колу туткак жетекчилер, чиновниктер ар түрдүү нерсеге барышы мүмкүн. Элибизден келгенди элибизге жеткирбей жок кылып берген бул тарыхыбызда болуп атат. Экинчи нерсе, мына бүгүн мамлекет башчысы Баткенде жүрөт экен, бүт министрлер менен өзүнүн буйруктарын чыгарды калыбына келтирүү боюнча. Ошол эле учурда мына азыр жай, эртең күз, кыш келип кеткенге чейин ар бирин өзүнүн үйүнүн калыбына келтирип, биз коопсуздугун камсыз кылып бергенге милдеттүүбүз мамлекетчи. Бүгүн болсо Баткен коголагы боюнча биз эл аралык сотко беребиз. Ошол биздин элдин абийирин төгүп, эгемендигибизди бузуп кирип, биздин балдарыбызды аткылап, жоокерлерибиздин өмүрүн кыйып, энелердин, апалардын көз жашын төккөн тарапты биз эл аралык сотко беребиз. Андан сырткары биз эл аралык коопсуздук комитети чечим кабыл алдык. ООНго кайрылыш боюнча. Биз азыр палатада дагы жалпы жогорку кеңештин атынан ООНго кайрылуу жасайбыз. ООНдо биздин элибиздин тынчтыгын бузган, мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн бузуп кирген тарапты адилеттүү, укуктук баа бергиле депчи. Саламатсызбы? Сиз Баткендеги окуя боюнча жеринен барып кабар алып келдиңиз. Ал жерде азыр учурда аба кандай экен, деги эле эл, ошо Баткен эли, жер кандай жардамга муктаж экен, жеринен көрүп келдиңиздерби? Ооба, биз фракциянын депутаттары менен барып ошол болгон жерден окуяларды жеринен көрүп таанышып, ошол биздин жанагы достук чек ара заставасын өртөнүп кеткенин көрдүк. Ал дагы ошол сэндвич панель дегенден курулуп, ошол пограничниктерди айтып атат, эми бул кирпичтен курулса мынча зыян тартмак эмес, баягы эрип эле түшүп калган да составы. Анан ал жердеги ошол чек арачыларыбыз дагы өзүнүн жатаканасы да ошол жерде болгон, өзүлөрүнүн баягы кийим кечесине чейин ошол жерде өртөнүп кеткен да. Ошолор дагы колдоого муктаж. Ошол эле жерден алардын да айлык маянасы жөнүндө маселелер көтөрүлдү. Үй бүлөсүлөр менен жашайт экен. Экинчи маселе, биз жанагы чатак башталган головной деген водозаборду дагы барып тааныштык. Ал жердеги биздин ошол жоокерлердин эрдигине аябай чоң баа берсе болот. Ошол эле кезде ошол жерди карап отурган жоокерлердин жашоо шарттары аябай начар акыбалда. Жатаканасы, тамак ичкен жери, ушул заманда азыр ошол очокко от жагып, тамак жасап ичишет экен да. Анан бүгүн дагы азыр өкмөт келип ушул маселе каралган жатат. Ошол өкмөт келгенде дагы өзүбүздүн ойлорубузду айтып, каржылоону көбөйтүп, ошол жерде карап отурган биздин жоокерлерге жашоо шарттарын жакшынакай кылып түзүп берүү жөнүндө маселени да мен көтөрөйүн деп атам. Элдин жашоо, эл качып чыккан эме боюнча сиздерде да маалымат бар, көп эл качып чыгып, дагы мына
парламентте дагы айтылып атат, ушу элден айланып кетсе болот. Эл деген канча мына жапырт жардам берип, көп деген күм жардам барып жетип, азыр эми Кудай буйруса абал турукташып, мындан кийинки эки жактан тең өкмөттүк комиссия иштеп атыптыр. Ошо чек арадан аларга да жолугуп калдык. Өкмөттүк комиссия иштеп, кандай зыян келтирилген ал тарапка, биз тарапка баардыгын такталгандан кийин, анан кийин бул маселе дагы өзүнчө каралыш керек. Баткендеги чыккан окуяга сиз аябай ошол күнү болгон катталган күнү эле барып жардам берип, ал акыбалын сурап келдиңиз. Кандай гуманитардык жардамдарды көрсөтө алдыңыз? Биз өзүңүзгө маалым болгондой 29-нда эле жабык эшикте өзүнчө жыйын өткөздүк. Ошол жыйында биринчи орден болуп ушул депутаттар барып келсин деген сунуш түшкөндө мен жана дагы эки коллегабыз Айбек, Акылбек деген депутаттар менен чогуу баралы деп чечим кабыл алганбыз. Ошол эле күнү биз 1 миллион сомго жакын атайын гум помощь машиналарды жүктөттүрүп, алдын ала бара берсин, биз эртеси учуп барабыз деп, мына биз 30 эртең менен барып учуп барып, түшкө жакын Баткенге жеткенбиз. Ошол жерде дароо эле барганда ошол биринчиден ушул штабка тийип, кандай проблемалар болуп атат, кайсыл акыбалдабыз, азыркы ситуация кандай, бизден депутаттардан кандай жардам керек, мүмкүн комитет, бюджет комитети дароо отуруп жыйын өткөзүп, кандайдыр бир акчалар бөлүп берелиби деген максатта барганбыз да. Анан ошондой эле ошол горячий точкаларга чейин барып келели деген ниетибиз менен чыктык эле. Биз ошол жака өткөзгөн жок, бирок ошол жерден атайын көчүп келген элди, ошол жактан чыгып кеткен элди мектептерге жайгаштырган экен. Ошолорго барып жеринен болгон проблемаларды угуп, кайсыл гуманитарный помощь келип атат, кайсынысы жетишпей атат, ошол бебектерге кийим, памперске окшогон нерселер жетишпей атканын аныктап, анан Бишкекке чалып, Ошко чейин чалып, ушул ар кандай элдик штабтардын өкүлдөрүнө чалып, ушундай керектүү нерселерди айттык ошол жерден ордунан. Андан сырткары ошол биздин ошол жакта жарандарга жетишпей аткан кызматкерлер, ошол врачтар жок экен, ошолорду жеринен чечтик деп айтсак болот. Чечип берип, колдон келишинче ошолордун кабар алып, мындай элибизге бир аз болсо дагы мындай дух берип келдик деп айтсак болот. Анан биз ошол жерден ошол күнү эле баардыгы токтоду, тынчыды дегенде гана ошол кабарды угуп туруп, анан кийин артка кайттык да. Мындайча айтканда, көлөм менен калганда 1 миллион сомдук бир жардамды берип, ошол жерден төрагага дагы ордунан чалып, ситуация кандай экенин толугу менен докладывать этип, айтып, эмне керектүү болуп атканын, кайсыл жерлерге биз жардам бере алат экенбиз деген маселелердин баарын ошол жерде төрага айтып, анан кийин гана бияка келдик да. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган көрсөтүүнү көрө алдыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар биздин Кеңеш KG жана YouTube, Facebook баракчабызда жайгаштырылган. Биз менен бирге болуңуздар, саламатта болуңуздар.